Бүгүнкү күндөгү ошо Кыргызстандагы акыбалды айтып койгум келет. Бүгүнкү бийликтегилер жаңылып атат. Өзү. Бай элди туурап атат. Кыргыз элине бул коронавирус жукпайт өзү. Эмнеге дегенде, бул ааламдагы күчтөр инопланетан катары эчак эле түшкөн кыргыз жергесине. Кээ бир адам байланыш алып, калыптанып алды. Инопланетан деңгээлге, Кудай деңгээлге жетип алды. Арбай деңгээлде жашап атат кээ бир адам, азыр адамдай жашаган жок. Ошол сыпатта, ошол сыйкырда сыйкырчылык иштеткен адамдар бар азыр кыргыз элинин арасында. Калыптанып алган эл. Биринчиден. Экинчиден, кыргыз өзү маймылдан жаралган эмес. Батыш эл айткандай. Кыргыз эли Абчы Шүкүр Нарматов айткандай топодон жаралган эмес. Кыргыз эли нурдан жаралган. Нурдан жаралган дегенге мына мен далилим Бүймөрөм апанын ошол мындай корпус менен жоюлуп жок болуп кетип, нурданып кетип, кайра бир ушу көрүнүш көрүп 4-5 саат жок болуп кетип анан түшкөнүндө. Анысырандай нурдан жаралган элге анан мына инопланетан конобу, оору болобу? Үйүңөрдөн чыкпагыла деп атат да. Жок, тетирсинче эркиндикте болуш керек кыргыз эли. Боштондукта жүрүш керек. Кана медиктер так айткылачы. Вирус абада. Абадан адамга жугуп аткан жок азыр. А көчөгө чыксаң, маска тагынып алган. Сен көчөдө эчтеке жок. Кетирсинче көчөдөгү таза абадан дем ал сен. Абада азыр жакшы энергия бар. Сен нурдан ошо энергияны. Сен нурдан кадимкидей телоң тазаланат деген сөз. Анан бир чочуган жерге барсаң, анан маскаңды тагып кой. А сен көчөдө тагынып жүрүп, маскаң өзү ичиңен чыккан көмүр кычкыл газын кайра өзүң соруп алып атасың. Сен ичиңди тазалап нурданытпай эле кайра ичиңди өзүң кирдетип атасың. Машина айдап тагынып баратат да. Машинада сен өзүң жалгызсың, терезеңди ичине ач, желде денеңди бош кой. Энергия жүрөт. Энергия менен силер тазаланып алышыңар керек. Энергия менен силер нурданып алышыңар керек. Энергия менен силер арбайга, инопланетан периштеге айланып алышыңар керек. Күлкү келерлик бир иш болот. Анан эми бийлигим экен. Баш иштебесе колбуттун азабы дейт го кыргыздачы. Баш иштебей атат, мына бийлик иштебейт, башы жок. Ааламдын сырын билбейт, оордун талабын билбейт, кыргыздын нурдан жаралганын билбейт, кыргызга илим түшкөнүн билбейт. Анан башы эскиче иштесе, анан эл дубара кылып атат да бүгүн.